Учурда президенттик шайлоо кампаниясы башталып, талапкерлерди көргөзүү этабы башталды. Партиялардын съездери өткөрүлүп, өз каалоосу менен шайлоого аттангандар боло отуруп, күзгө жеткиче президент болом дегендердин саны 100гө жеткени калды окшойт. Алгачкылардан болуп Боршайкомго оппозиция лидери Өмүрбек Текебаевдин документтери тапшырылды. Андан соң Ак Шумкар партиясы Темир Сариевдин талапкерлигин көргөздү. Бүгүн милиция жана соттордун залимдигине туш болуп, запкы көргөн жарандарыбыз арбын. Азыркы күнгө чейин 8 талапкер көрсөтүлдү. Талапкер катары жылдырылды. Бир талапкер саясий партия тарабынан жана калган 7-өсү өзүн өзү жылдыруу жолу менен, көрсөтүү жолу менен жылдырылды. Бул талапкерлер боюнча азыр ошол тактоо иштери, алардын ыйгар муктуу өкүлдөрүн каттоо процесстери жүрүп атат. Темир Сариевдин съездинен да анын торту элдин эсинде калды көрүнөт. Манас орденин тагынган такта отурган Сариев жылкы көк түскө боелуп, партиясынын өңү белгиленгени көрүнүп турат. Мыкчыя отурган Сариевке окшош адамды торт кылып жасап, Ак Шумкар партиясынын курултайында тартуу кылышты. Албетте, ал тартууну ар ким ар башкача кабылдады. Бирөөлөр оригиналдуу белектесе, дагы бири өтө эле аша чапкандык катары баалашты. Кыргызстанды жетишкен, гүлдөгөн өлкөгө айлантышыбыз керек. Төрөбаевдин курултайы башкалардыкынан айырмаланып, салттуу болуп калган филармония же чоң мекемелерде өткөн жок. Фрунзе ресторанында өттү. 500 делегат катышып, муздак шамал желпип турган салкын жайда отурушту. Келгендер Төрөбаевке алкыш айтып отурушту окшоду. Бирок карт саясатчылар сөз учуру келгенде экинчи мындай жайды өткөрбө. Президент болсоң, тойду ушул жерден өткөрөлү деген каалоолорун билдиришти. Бакыт Төрөбаев 44 жашта экен. 66 миллион калкы бар килейген Францияда 39 жаштагы Макрон президент болду. Дүйнө лидерлеринин катарынан азыр мындай оозго алынып, сөзгө алынып атат. Бүгүн Өмүрбек Бабановду Республика Ата журт партиясы талапкерлигин колдоп, курултайга чогулушту. Жер-жерлерден келген делегаттар каалоо тилектерин айтып, айтылуу Үсөн аке келип, батасын берди. Бул Өмүрбек Шүкешев сиздин атыңызга сизге болгон урмат, сизге болгон Үсөн Сыдыкович каалоо тилегин айтып, батасын берип жатып, Өмүрбек Токтогулович дейм деп, Өмүрбек Жиркешевич деп алды. Ушундан улам эле Текебаев жөнөкөй чабандан баштап саясатчынын оозунда экенин баамдоого болот. Курултайда Өмүрбек Бабанов президенттикке талапкерлик программасы менен чыгып сүйлөп жатып, ал Кыргызстанды өнүккөн 10 мамлекеттин арасына жеткирүүнү убадалады. Мындай болсо Кыргызстан Швейцария, Голландия, Норвегиянын катарында болуп калат экен. Кыргызстандын ички дүң продукциясынын көлөмү учурда киши башына $1100 тегерегинде дешүүдө. Ал эми аталган 3 мамлекеттиги дээрлик бирдей деңгээлде. Алардын ичинен Голландияны алганда киши башына ички дүң продукциясы $46,500 түзөт. Демек Кыргызстан 10 өнүккөн мамлекеттин катарына кошулуш үчүн ички дүң продукция 46 эсеге көбөйүш керек. Бабанов бизге мына ушуну убадалады. Аял затынан алгачкылардан болуп президенттикке коюу ниетин укук коргоочу жана жарандык активист Рита Карасартова билдирди. Ал акыркы учурларда сот реформасын ишке ашырууга жан үрөп, конституциялык реформага каршы пикирлери менен эл оозуна алынып жүрөт. Бизге тажрыйба топтой турган күрөш, анан элдер ойлобосун бул жөн эле тажрыйба топтогону келди деп. Бул деген чыныгын айтканда көп күч, көп авторитет салынат. Жеңишке гана иштейбиз. Карасартова миллион сом күрөөнү кайдан табат деген суроолорго ар ким ар башкача жоромолдоп, айрымдар гранттардын акчасы менен чыгат дегендер да болду. Бирок Рита айым күрөөнү өмүрлүк жолдошум берет деп кызыккандардын суроосуна биротоло чекит койду. Если будете смеяться, а потом будет все это подтверждаться. Я сейчас тоже могу сказать. Зима не будет. Президенттик тактыга ат салышкандардын арасында айтылуу Арстанбек Алай да бар. Бул киши мында аламанга биринчи катышып жаткан жери жок. 2011 жылы да катышкан. Өзүнүн айтуусунда Арстан Алай кайыпчылык менен алектенет. Киши көрбөйт, дем салбайт, тек гана аалам менен сүйлөшүп, Кыргызстанды азыркы аламаттан алып чыксам дейт. Кудай буйрса жакында жаңы программалар менен да таанышабыз. Мамлекеттик органда бир дагы карындашым эң негизги болуп аталбашы керек. Ошол. Кудай сактасын мындай аялдардан, тыйса аялдардан. Өз айткандай президенттикке талапкерлигин койгондордун арасында мен ардегер болгону калдым деген Турсунбай Бакир уулу быйыл да өзүн өзү көргөздү. Албетте Турсунбай акенин да өзүнүн электораты бар. Эки аял маселесин көтөрүп, аны мыйзамдаштыруу демилгеси менен белгилүү Бакир уулу президент болуп калса, бул мыйзамды токтоосуз алып чыгары белгилүү.
Учурда БШК Турсунбай Бакир уулунун каржы боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүн каттабай, ал азыр териштирилип жатат. Кубанычбек Апас, Нурдин Мотуев сыяктуу саясатчылар азырынча президент болуу ниетин билгизиши элек. Талапкерлердин арасында өзүн өзү көргөзгөн Назарбек Нышанов, Атамекендик өндүрүшчүлөр ассоциациясынын төрагасы Бакыт Дигенбаев, Латвиянын Маро фирмасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Сайнидин Султаниддинов болуп отуруп, учурда талапкерлердин саны 11ге жетти. Мисалы, мурдагы эсиңиздерде болсо, мурдагы президенттик шайлоодо 86-87 талапкер көрсөтүлгөн. Ал эми шайлоо бюллетени киргизилип шайлоого катышкан 10 чактыдан көбүрөөк эле талапкер болгон. Ошон үчүн мен оюмча мындай бир жылдырган талапкерлердин бардыгы эле ушул менен президенттик шайлоонун аягына чейин барат деп мындай кескин айтуу кыйын. Азыр талапкерлерди көргөзүү процесси гана жүрүп жатат. Каттоо башталганда бир топ талапкерлер аламандан чыгып кетиши мүмкүн. Ошондой эле учурда соттун чечими келсе, Өмүрбек Текебаевди талапкер катары каттабайбыз деп ачык эле айтып жатышат. Соттолгон кишинин мыйзамда көрсөтүлгөн жол менен соттуулук алып салынбаса же жоюлбаса, Борбордук шайлоо комиссиясы ал талапкерди каттоодон баш тартууга укуктуу. Эгерде каттагандан кийин дагы соттун айыптоочу өкүмү эгерде мыйзамдуу күчүнө кирген болсо, Борбордук шайлоо комиссиясы каттоону жокко чыгаруу боюнча да чечим кабыл алышы мүмкүн. Шайлоолор барган сайын оңбогондой көп акчаны талап кылып, андан акча таап алуу мүмкүнчүлүктөрү да бар. Шайлоо келгенде кыргыз элинде кадимки көкөдөйдүн ашындай эле той болот. Тойдо ала тоодой эт, ала көлдөй чык болуп, бапыраңдап алышат. Ошол учурда ММК өкүлдөрү да бир топ ирденип алышат. Мындан улам Борбордук шайлоо комиссиясынан жалпыга маалымдоо каражаттары катталуудан күн мурунтан өтүшөт. Кечинки жыйында 41 массалык маалыматтык каражат жана интернет сайттар аккредитациядан өттү. Негизинен жалпысынан азыр ушу 80-ге 90-га жакын массалык маалымат каражаттары өздөрүнүн берди, ошонун 41-син өткөрдүк. Калгандарын кээ бирлери документтерин толук эмес бериптир, алар берип атат. Эмки жыйынга аларды дагы даярдап жатабыз. КСДП партиясына Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин Атамбаев колдойбуз деп өзү шаардана кылды. Бирден фамилиясын атап камакка алгыла деп камоо менен коркуткан Жээнбеков чык эшке деген мем менен да белгилүү болду. Чешке бар. Звонтет коюп келбейсиң жок деген. Качан баштайсың? Социалдык желилердин колдонуучулары мультфильмден баштап киного чейин аралаштырып, чык эшке деген сөздү кыска метраждуу фильмге айлантышты. Чешке бар. Социал-демократтардын съезди 15-июлга белгиленди. Президент баштап Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдойбуз деп шаардана кылып жатканда парламенттин төрагасы Чыныбай Турсунбеков ММК өкүлдөрүнө жыйын куруп жатып, өзүн өзү президенттикке көрсөтүү ниети бар экенин жар салды. Президент дагы бул боюнча өзүнүн позициясын айтты. Биз да президенттикке бул темада бир канча жолу сүйлөштүк. Ал киши элге, силерге, журналисттерге жарыялаган маалыматтардын баары туура. Мен дагы ошол негизде өзүмдүн ишимди жүргүзүп атам. Андай мүмкүнчүлүктү мага эч ким чектеген жок. Мен дагы андай мүмкүнчүлүктү четке какканым жок. Ниет бар. Талапкер болууну каалагандардан арыздар 1-августка чейин кабыл алынат. Ошентип дагы канча амбициялды да күтүп турат, аны көрө жатарбыз.